Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir жолу көрүстөнгө барды. Ошол жерге анан айтты: "Ассаламу алейкум дара кауми муъминин ва инна иншааллаху бикум лахиқун." Ey момундардын торак жайы. Барыңарга жараткан Аллахтын тынчтыгы саламы болсун. Биз Куда кааласа артыңардан келип кошулабыз деген дуа. Өзү качан кабырстанга барсаңыз, мейли бирөөнү маркумду койгонго бардыңызбы, же жөн эле зияратка бардыңызбы, салам айтыңыз. Үйгө киргенде салам айткандай, адамдар менен жолукканда салам айткандай, Аллахтын салам деген атын барып көрүстөнгө айтыш керек. Не кылыш керек экен? Алла Таала жеткирет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз мунун жол жобосун айтып берген. Көрүстөнгө барсаңыз, сиз биринчи салам айтыңыз. Ассаламу алейкум. Ya assalamu aleykum dara kavmi mu'minin inna inşaallah bikum lalahiqun deb keladi. Assalamu aleykum ahla diyar. Yaghfirullah lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar deb keladi. Nas'alallahu lakum al-afiya. Көп дуалар бар. Кыскасы айтканда, ошол жерге айта турган силер бизден мурда кеттиңер, биз артыңардан келебиз. Алла Таала силердин күнөөңөрдү кечирсин, биздин күнөөлөрүбүздү кечирсин. Алла амандыгында койсун. Жамандыгынан сактасын деген афият деп коет. Ушундайлардын дуалары бар. Ушуну азыркы айтып атканыбыз бир жолу пайгамбарыбыз кабырга келип, ассаламу алейкум не деди? Дара кауми муъминин. Мынакей, момундардын торак жайы. Ва инна иншааллаху бикум лахиқун. Биз да Куда кааласа, силерге барып кошулабыз. Кошулабызбы, кошулбайбызбы? Же барбай эле коелу. 100 жылдан кийин барайлы. Бирок кошулабыз да бар, туурабы?